моих губ, тепло твоих рук согреют меня, как увижу тебя. Ты ведь для меня одна. Я помню летний город ночной. Мы с тобой тихо мы мечтали вдвоем под луной, нежно любя и не тая, прошепчу заветные слова. Лишь тебе, моя любимая, нежная принцесса моя. Знаешь, ведь нет жизни без тебя. Так хочу обнять я тебя, милая моя. Что бы ни случилось, ты знай, где бы ни был, я всегда с тобой. В сердце сохраню навсегда нежный голос твой. Нежная принцесса моя, знаешь, ведь нет жизни без тебя. Так хочу обнять я тебя, милая моя. Что бы ни случилось, ты знай, где бы ни был, я всегда с тобой. В сердце сохраню навсегда нежный голос твой. Браво, браво, Кыргызстандын сыймыгы. А ну-ка вместе теле долбоордун рекордсмени Азат Райымбердиев бүгүн бизде конокто. Дал ушундай жагымдуу нотада Муз Лайф программасы бүгүн өз эфирин баштайт. Алдыда бизде туп-туура 1 саат. 1 саат бою биз Азат мырзанын кызыктуу маегине, жагымдуу ырларына жана эң негизгиси жан дүйнөдөн чыккан сөздөрүнө күбө болобуз. Эч кайда алыстабаңыз. Кызмат алса мен Азада, ал эми азыр биздин катарга Толгонай жана Кудайберди кошулсун. Бакыт издедик. Андан соң биз сиз менен биздин суроолоруңузга жооп издейбиз. Кутмандуу кечиңиз менен ардактуу көрөрман, көрүп жатканыңыз бул Муз Лайф программасы. Ал эми биздин студияда бул мырза ырдаганда бир гана кыргызстандыктар эле эмес, чет өлкөдөгү дагы ыр ишкобоздоруна чейин тура калып кол чапканга даяр. Учурда бир гана кымыш өлкөлөр эмес, дүйнө жүзүн дагы өзүнүн өзгөчө үнү менен багындырып жаткан Азат Райымбердиев бүгүн бизде конокто. Дагы бир жолу кош келдиңиз. Жамандуу салам. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Сизди көрөрмандарыңыз биз бардыгыбыз сагындык. Бул студияда көрөлүгүбүзгө көп болуп кетти окшойт, э? Көп эле убакыт өттү. Андан бери жаңылыктар көп, бардыгыбыз билебиз. Дароо эле анда сынактардан баштайлы сөздү. 2023 жылы болгон болсо керек, э? Эсимден чыгып кетти уже. Соңку келгениңиз 2023 болсо керек, ооба. Жакында өткөн «Ну-ка все вместе» теле долбоору, чоң музыкалык таймаш, көптөгөн өлкөлөр, 3000дей катышуучулар, анын арасынан 150 адам аныкталат, эң мыктылары. Андан нары биринчи, экинчи, үчүнчү этап болуп бөлүнөт. Анан мага Жылдыз Эже Осмоналиева чалып калды, биздин жекебиз. Азат, ушундай Кыргызстанды жакшы деңгээлде көрсөтө аласың, ишеничим бар. Сен барып келбейсиңби, өзүң күчүңдү сынап көрбөйсүңбү деп чалып калды. Анан мен башында мындай барбайм го деп ойлогом. Анткени буга чейин голос долбооруна барган болчумун. Бирок съемкасына слепые прослушивания деп коет, ошого илине албай калгам. Билбейм, мен логикасын түшүнгөн жокмун. Кандай сынашат, вокал жагынанбы, артисттик жагынанбы. Анткени мындай эле күчтүү вокалисттер өтпөй калган да ошол учурда. Анан мен ишеничим тарап калган. Москвага барбайм го деп мындай сүрдөп калгам да. Болду, чакырса да барбайм. Чакырса да барбайм дегем. Анан эжекебиз чалып калды, ушундай азыр сага Москвадан чалат. Сүйлөшүп көр. Жок дебе деген. Анан мейли деп, сүйлөшөлү деп. Анан Москвадан чалышты. Музыкальный редактор, ошо «Ну-ка все вместе» передачанын эң башкы редактору, музыкалык редактор. Анан мага чалып айтты: «Азат, биз билебиз,
сен голоско өтпөй калганыңды билебизсиң. Даяр экен да алар дагы. Алар да даярданып алыптыр. Аябай жылуу сүйлөп, мындай жылуу мамиле кылып, сен сразу эле дароо эле өтөсүң. Съемкага өтөсүң, эч ойлобоганы сен даярдана бер деди мага. Мен ишенбей атам аягына чейин. Анан мейли даярданайын деп, ырларды изилдеп, анан даярдык кетти акырындап. Бирок баягы эс кеткен жок да. Барып эле биринчи турдан эле кайра эле Бишкекке келем го деп ойлогом. Жүрөгүңүзгө катуу тийген экен да. Эми балким ошондой, эми чыгармачыл адамдар ушундай болот го. Көңүлгө мындай жакын алып алат. Анан даярдык болду. Анан съемкага келгенден кийин Москвага келдик. Мосфильм чоң теледолбоор экен. Жанакы командасын карасаң аябай көп адам иштейт экен ичинде, бүт профессионалдар. Анан 100 калыс тобу отурат экен. Анан ошо 100 калыстын алдында ырдаш экен да, ошо биринчи шарт. Бул дагы, анан ар бирөөнүн кнопкасы бар экен. Анан мисалы жакса, ал басат дагы анан турат экен. Анан негизги шарт ошо 100 адамды көтөрүү да. Мен башында ойлогон жокмун, 100дү көтөрөмбү, көтөрбөймбү. Эми мен жеке эле өзүмдүн жоопкерчилигим эмес, жалпы эле Кыргызстандын 100 болуп аткандан кийин мен чыгып, оюм жыйып, азыр мен өзүмдү жакшы эле көрсөтөйүн, болгону болот. Балким көтөрөм, балким көтөрө албайм деп ушундай бир ой келди. Анан биринчи этаптан кийин эле аягына чейин ырдап бүттүм. Аябай мындай татаал ырды алып алгам. Айымдар Уитни Хьюстон. Аябай бийик ыр, өзү диапазондуу. Анан эркек адамга мындай кыйын болуп калат да, ошо. Димаштын диапазонуна кирет го дейм. Анан мен ошону ырдап аягында башым көтөрсөм 100 адам турат. Анын арасында ошо калыстар тобунда отургандар булар эң мыкты продюсерлер, эң мыкты композиторлор. Алардын арасында аткаруучулар да, анан мен деген Россиянын залкарлары да. Приглашенная звезда деп коет, анын арасында Валерия келет, Киркоров келет. Анан эң башкы лидер сотни деп коет, ал Сергей Лазарев экен көрсө. Анан алпаруучу Николай Басков. Ана алар менен аябай жакшы мамиледебиз азыр. Ошол анан биринчи этапта 100 балды ошондой алып калдык. Чоң рахмат. Чынында бул чоң эрдик, чоң ийгиликти деп айта алабыз. Анан биринчи турдан мына Кудай буйрса 100 турду, барды кол чаап жатат. Андан арысы эмне болду? Сизде кандай сезимдер болду? Мен башында айтпадым эле, мен ойлогон эмесмин. Экинчи турга өтөмбү деп ойдо эле болгон жок. Анан кайсы ырды ырдаш деле планда жок. Анан экинчи этапта эптеп атып бир ырды таап алдым. Мына моң ырды ырдайлы деп эле. Өзүңүз таптыңыз? Ооба, өзүм таптым, мен сунуштагам да. Алар колдошту. Мейли ушул ыр жарайт. Ушуну ырда деди. Анан мен даярдык 2-3 күндө даярдык болуп, анан сөзүн жаттап, анан экинчи турда ырдап баштадым. Экинчи турда дагы 100 болуп атат да меники. Анан баары эле таң калышып калды. Анан экинчи турда бирок калыстар тобу башкалар, алмашат же ошолор эле? Эми катарында алмашат кээ бирөөсү. Бирок бардыгы баягы эле да. Баягы эле адамдар. Анан экинчи этапта дагы 100 болуп атат. Анан үчүнчү этапта такыр эле ыр табылбай калды. Уже финал. Анан башкы байге 5 миллион рубль болсо керек. 5 миллион рубль, анан статуэтка. Анан финалда такыр эле ой жок, кайсы ырды ырдайм, эмне болуп атат, толкунданып атам аябай. Анан калган эле 5 күн калды. 5 эле күн калды. Анан 5 күн ичинде ырды да табыш керек, аны да жатташ керек да, аны да даярдаш керек. Анан Москвада жанакы репетиционный студияда тияка бияка изилдеп барып ырдап, анан бул ырды сунуштасам алар болбойт, ал финалга жарабайт, моорду көр деп анан ошентип атып 2 эле күн калып калды да. Анан музыкальный редактор айтып атат, эми акыркы вариант болушу мүмкүн, большой риск, бирок 2 ыр бар. Сергей Лазаревдин ыр экен, бирөө Евровидениеде ырдаган ыр экен, башкасы мындай лирикалык, мындай жай ыр экен. Анан мен 2 ырды салыштырып көрдүм, кайсы ырда азыраак сөздөр болсо ошону тандадым. Ооба, анткени 2 эле күн калды. Ошондо кайсы ыр болду? Аны да жатка билиш керек да. Эч бир мындай подсказка жок, телефонду ала албайсың. Анан финалга чыктык. Анан мен жаттап аткам, жакшы эле билип аткам сөзүн. Анан эсиңизде бар болсо керек, кичинекейиңде мектепте литература сабагынан мисалы стих берет го. Ооба. Анан сен жаттап алып туруп, анан эртеси келгенде башыңда эчтеке жок, билбей каласың го. Анан меники ошондой болуп калды. Анан Николай Басков, а теперь участник номер 10, 10-чу биздин
Азат Райымбердиев деп уже айтып койду. Сафит күйдү. Сиз ойлонуп атасыз. Мен чыгаардын алдында мен жанакы микрофондорду бияка эметип атат, клейлеп атат, анан бияктан боеп атат. Анан ар бир адамды көргөн сайын, Сафит көргөн сайын толкундануу болуп, анан сөзүндө унутуп калат экенсиң. Анан мен чыгаардын алдында сөзүм такыр эле жок. Башымда сөз жок. Анан эмне кылам азыр сахнага чыктым. Азыр эстеш керек. Биринчи сабы кандай эле деп анан вступлениясы кетти. Вступление болуп атат. Эми азыр мына ырдаш керек болот. Анан именно ушу биринчи нотага келгенде эле пайда болду. Провожая утром деп кетти. Анан биринчи сатты ырдап атып, экинчисине эстеп аттым, экинчисин ырдап атып, үчүнчүсүнү эстеп атып, ошентип атып эмеге жеттим, кайрымасына. Припевке чейин жетип, анан бийик нотаны алып, мындай жинденип кетесиң го, мындай коркуп, мындай жинденип, анан аябай мындай толкундануу да болуп атат, адреналин болуп атат. Анан калыстар тобу көрүп атат анын баарын. Сезип туюп атышсыз Сезип, ооба, баарын сезишет алар жакшы угат. Тиякта калыстар тобунда отурганда аябай жакшы экен, сапаттуу аппаратура коюшат экен да, анан үнүң жакшы угат тиякта. Анан аягына чейин ырдап бүтүп, эң бийик нотаны алып туруп, бийик нотаны алганда, биякта тамырың кысылат. Анан мындай зымырап кетет денең. Анан карасам мындай караңгы болуп калып атат да меники. Анан аягымда мындай тиземе отурдум. Кой азыр отурбасам жыгылам. Ошол кезде анан алар байкады да аны. Могу жигит эмне кылып атат? Ушундай бийик ноталарды алып атат. Ушундай характер менен жетип атат ушу жеңишке деп. Анан баары жүзү тең, кайра эле карасам 100. 5 сезондун ичинде, 5 жылдын ичинде ушу «Ну-ка все вместе» долбоорунда эч ким 3 жолу 100дү көтөрө элек экен да. Анан мен биринчи рекордсмен болуп калдым. Кудайым буйруса. Браво. Кыргызстанда желегин Кудайым буйруса жакшы аракетте мындай бийик тууну көтөргөнгө аракет кылдык. Анан аябай жакшы көрүп калышты. Сергей Лазарев, Николай Басков аябай жакшы кичпейил мындай адамдар экен. Бизге телевизордон көрүнөт го мындай чоң залкарлар, аябай звездага жакын жолой албайсың деп ойлогом башында. Алар менен азыр мындай достук мамиле менен сүйлөшөбүз азыр. Азыр сиз айтып берип атасыз, бирок мен ошол учурда ошол жерде жүргөндө денем зымырап толкунданып кеттим. Ошо. Эгердечи ошол учурда таптакыр ырдын саптары оюңузга келбей калганда кандай болмок? Кандай ситуациядан кандай чыкмаксыз? Эми любой ситуацияда, мисалы, балким бул жаш муунга балким бирөө барып калышы мүмкүн биздер аткаруучулар, ушу долбоорго. Любой моментте же сөздү унутуп калсаңар, эч качан өзүңөрдү жоготпой, ойду жийип, балким биринчи куплетин так билсеңер, ошо куплетти кайталай бергиле, припевке чейин жеткиле, анткени алар шанс берет. Алар көрүшөт, сынашат, кандай ушу мейли сөзүн унутуп калды, кандай ушу ситуациядан кандай чыгат экен деп сынашат алар. Ошондуктан азыр андан тышкары бизге менден тышкары Бек Исраилов фильмде барды да. Аябай таланттуу жигит, баарыңар билесиңиздер. Анан Бек экөөбүзгө Кыргызстан азыркы учурда «Ну-ка все вместе»де өзүнчө эле бир бренд болуп калган. Кыргызстандан келди бул жигит, кандай ырдайт экен деп баары эле күтүп турушат да. Анткени кандайдыр бир планканы коюп койгон болсобуз керек да. Эми түшүрбөшү керек деп эсизби кийинки жаштар, Азыркы учурда алар жашашат. Азат, келиңиздер, калыс тобунда катышып кетиңиздер, бизде хорлор болот, анан жеке аткаруучулар болот деп чакырышат съемкага. Анан биз жанакы калыстар тобунда отурабыз, эми биз жанакы кнопканы басып, биз дагы өз сөзүбүздү айтабыз. Анан мисалы турбай койгон кездер да болгон менде. Анан сиз калыс болуп аткан кезде. Анан Николай Басков а что это у нас Азат Райымбердиев не встал деп анан сөз берет мага. Анан мен өзүм жеке пикиримди жеткириш керекмин. Эмнеге турган жокмун, эмне жакты, эмне жаккан жок. Калыстар негизи ал деле жоопкерчилик деген аябай. Ооба. Анткени сен мисалы бирөөгө турбай койсоң, ал деле өзүнүн өлкөсүн көрсөтүп атат да. Ооба, коргоп атат. Коргоп атат, намысын коргоп атат. Анан турбай койсоң дагы хейт дагы келет экен. А что это он из себя возомнил деп анан комментарийде да жазат экен аябай. Согушуп калышты комментарий. Ага. Башында аябай мындай жүрөккө жакын калган болчумун, азыр көнүп эле калдым. Сиз ошондо калысты көргөзүп атканда кандай критерийлер менен баалап аттыңыз катышуучуларды? Жеке сиз өзүңүз. Жеке бул биринчиден харизма болуш керек го дейм. Анткени ал шоу да. Эми шоунун шарты ушундай. Сен жөн эле мындай келип ырдап кетсең болбойт да. Сен өзүңдү көрсөтүп мындай элге аябай жагып ыр деген эмне? Ал сезимди жеткирүү. Ошо сезимди жеткире алса,
маанисин терең маанисин жеткире алса, ошол бир жакшы деңгээл, ошондо мен басам. Негизи эле баарына туруп аттым, бирок бир жигитке турбай койгом. Ал бир өлкөдөн эсимден чыгып кетти. Анын да колдоочулары бар да. Анан алар комментарийде жазып, сен эмнеге сизди өмүр бою эстеп калса керек эми. ооба, балким. Ошондо жогоруда айтып калдыңыз, рекорд жараттым эң сонун. Ошондо финалга чыккан канча инсан болду? Алар андан ары эмне болду? Финалга чыккан 3 болчу. 3 эң мыкты 3 эле аныкталат. Анткени эң көп балл алгандар отурат да. Ким 100 балл алгандар автоматически экинчи турга өтөт. Турдан турга өтө берет да. Калгандары экөөсү батыл деп коет. Ал дагы бир шанс берилет аларга. Бир ырдан ырдашат. Ошондо сиздин атаандаштарыңыз канча балл алышты? Биринчи турда меники 100 болгон, анан 97, 92 болсо керек. 100 алыш кыйын эле экен бул долбоордо. Анан ар бир этапта 3 аныкталат да. Анан экөө эле эмки этапка, экөө эле. Сиздики ошондо эмки этапка өткөн болдубу? Ооба. Ал качан болот анан ал? Жок, мен ошол негизи 5-чи сезон болгон мен катышкан 5-чи сезондо айтып атам. Мен ойлоп атпаймынбы, азыр дагы элестеп Жок, дагы. азыркы учурда биз биздин таланттарыбызга шарт түзүп берип атабыз, колдоп. Анткени биз калыстар тобунда отурабыз, анан бизге сунуш келет. Силер азыр «Ну-ка все вместе»нин кастинг менеджери деп коет, агенттери деп атап койгон бизди. Кыргызстанда жалпы таланттуулар болсо бизге сунуштагыла деп. Анан биз аларга жиберебиз. Ушундай жигит бар, карап көргүлө деп. Алар музыкальный редакторлор уже карашат, угушат. Бул жарайт деп алар тандайт арасынан. Анан менден тышкары Бек Исраиловдагы калыстар тобунда экөөбүз тең отурабыз. Сонун, бул кыргыз эли үчүн чынында чоң сыймык. Анан дагы сурагым келгени, бул проекттен соң, бул эл аралык сынактан соң сиздин чыгармачылыгыңызда кандай ачылыштар болду, кандай өзгөрүүлөр болду? Деги бул проект сизге эмнелерди бере алды? Негизи эле бул эшикти аччу го дейм, мындай СНГ деп коет го эми форматка, Россиянын шоу бизнесине эшик ачты деп айтсам болот. Анткени көбүнчө тиякта эми залкарлар келишет да, ошол калыстар тобунда отурушат. Жанакы эле Валерия, Киркоров, Сивак Ханагян, народный артисттер келет. Анан алар да сынашат, алар менен дос болуп каласың. Ошондуктан азыр бир жакшы шарт түзүлдү. Азыр улап кетиш үчүн жакшы мындай ырлар керек да. Автордук ырлар керек. Анткени тиякта каверлерди ырдап атпайбы? Бирөөнүн ырын алып ырдашат. Биякта болсо уже өзүңдүн чыгармачылыгыңды, өзүңдүн композиторлук чеберчилигиңди балким ошону таанытыш керек да. Россия, жалпы эле Россияда сахнага ушундай да. Россияда чыксаң, жалпы эле СНГге тарайт экен. Анткени мен катышып аткан учурда 5-чи сезондо канча деген казак боордоштор, канча деген өзбек боордоштор балет этип атты Кыргызстанга. Мага аябай кубанычтуу болду. Кубандым аябай. Анткени мен Казакстандан болом, аябай сага балет эттим деп. Азыркы учурда эле мисалы Алматага барсам, таксиден эле бир байке айтып калат, мен сизди көрбөдүм беле деп. Москвада барсаң, мисалы Шереметьево турсаң, аэропортто сени жылуу тозуп, ушундай бир жакшы мамиледе бар. Эми жыйынтыгы да жакшы болду, эми баары эле көрүштү, баарына жакты да. Негизи ушуну улап кетиш үчүн автордук ырлар керек. Демек аудиторияңыз мурдакыга караганда бир X10 көтөрүлгөн экен да? Балким. Мындан ары да демек жаңы жогоруда. Кудайым буйрса, март айында Москвада концерт коебуз. Жеке, кичинекей чакан концерт коюш керек. Анткени тиякта өзүңүздүн жеке концертиңиз? Өзүмдүн жеке концертим, балким Бек Исраилов да колдоп кетет балким. Анан дагы бир айтуучу нерсе, 6-чы сезондо Миңжашар Мурзаев деген инибиз да катышкан. Ал дагы жакшы жыйынтык болду, полфиналга чейин жетти. Ал дагы мындай Кыргызстандын желегин бийик көтөргөн бала, өзү да мындай чеберчил, аябай адептүү. Анан өзү да айтып калды, Азатбайке ушу барайынчы, сынап көрөйүнчү өзүмдүн күчүм деп. Мейли, мына ушундай шарт бар. Кел мындай видеону ырыңды жаздыр, биз жөнөтөбүз деп. Анан жөнөткөндөн кийин Миңжашар Мурзаев өттү, съемкага келсин деп кабыл алган. Эми Кудайым буйрса, хорлор болот, спецвыпуск. Балким бизде хорлор бар болсо, жаш муундан биздин таланттуулар бар болсо, дароо эле мага Инстаграмга жазсаңар болот. Балким видеолоруңор болсо, ошо материалдарды мага жөнөтсөңөр, мен дальше уже айтып берем да, кандай кылыш керек, кандай туура кылыш керек, аны жөнөт сунуштап көрөбүз.
Чоң рахмат айталы. Азыр ушул жерде сизди угуп жатып аябай сыймыктанып турам. Ыраазычылык Рахмат. билдирели. Сизге, Бек, Миң Жашар көрүп жаткан көрөрманыбыз баардыгы эле ыраазы болуп, Кыргызстанды ушунчалык деңгээлге чыгарганыңыз үчүн сүйүнүп, ыраазы болуп отурушса керек. Эми жогоруда айтып калдыңыз, жаштар болсо кайрылгыла деп. Андыктан бизди азыр көрүп жаткан миллиондогон көрөрмандардын арасында эгерде сиз дагы КМШ өлкөлөрүнүн аудиториясын багындырам десеңиз, сөзсүз түрдө кайрылсаңыз болот. Анан демек учурда жардам берип атабыз, багыт берип атабыз деп калдыңыз. Продюсерлик дагы кызматтар калайын деген оюңуз барбы? Аябай бул жоопкерчиликтүү нерсе. Негизи мен өзүмдү продюсер катары кабыл албайм. Негизи эле азыр ар бир адамдын өзүнө жараша да. Чыгармачыл адам мисалы аябай максат коюп, ага мындай эмгекчил болсо, натыйжага, жакшы натыйжага жетет да. Менин жеке оюм азыр продюсер деле керек эмес. Керек эмес. Керек эмес. Мен мисалы өзүм тажрыйбам менен жөн эле бөлүшөм. Мындай кыл, тигиндей кыл, балким сага могу ыр жарашпайт деп. Могу образыңды карап көр. Могу теледолбоорго катышып кел деген бир мындай эми жылуу эле сөз да, мындай колдоп койгонго эле. А продюсер деген ал полностью алыш керек да, жанакы турган турпатын мындай кыл, тигиндей кыл деп аябай жоопкерчиликтүү. Азыркы учурда мен продюсер катары өзүмдү сезбейм да. А эгерде чет өлкөлүк продюсерлер десек, сизге сунушташса иштешкенге, Ооба. кандай кабыл аласыз? Жакшы эле Ким кабыл менен иштешкиңиз келет эле? алам. Биздин Россиянын продюсерлеринби? Ооба, балким башка өлкөдөн деле. Эми Россиядан бул Максим Фадеев болсо керек. Аябай өзү да жакшы композитор. Барыңыздар жакшы тааныйт болсоңуздар керек. Максим Фадеев, Игорь Крутой. Азыр продюсердик мындай профессия деле мындай Актуалдуулугун жоготуп атат дейсизби? Жоготтугу деп ойлоп атам. Анткени соц тармактар азыр чыгып кетип атпайбы? Азыр социальные сети если прокачаны, если сен аябай популярдуу болсоң, TikTokто же Instagramда болсоң, аудиторияң өзү эле пайда болот. Эң негизгиси мен мисалы мен байкашымча чыгармачылыкка көбүрөөк мындай басым кылгыла да. Жакшы ырларга, жакшы огондорго, жакшы маанилүү сөздөргө ошону бир жакшы бир жаратып, мындай жакшы чыгарманы жаратсаңар, ал эл жакшы эле кабыл алат. Жакшы сапаттуу ыр болсо, ал өз угарманын таап кетет. Азыр ушул жерден бир аз тарыхка кайрыла турган болсок, сиздер жаңы гана чоң сахнанын көздөй кадам таштаганда, сизде абал кандай эле ошондо? Ким менен иштеш баштагансыз? Эң башында биз Нурлан Мамакеев менен иштеп баштаганбыз. Бул эң алгачкы продюсерибиз болчу. Ал кезде эми 2005-жылы керек болчу, керек болчу. Ал учурда керек болчу. Анткени телерадио бул эң негизги биз азыркы учурда социальный тармакта эметип атпайбы баары? Ал учурда радио менен телевидение болчу. Мисалы ырды угарманга жеткирүүчү үчүн бул телевидение радиого бериш керек болчу. Алар болсо тандашчы. Сапаттуу эмеспи, лайыкпы, лайык эмеспи, ошонун баарын продюсер тандачы. Ошондуктан ал кезде продюсер керек болчу. Азыркы учурда продюсер анча деле керек эмес. Менин оюмча. Анан билебиз, дароо чыкканда эле сиздердин визиттик карточка деп да коебуз, бул принцесса чыгармасы болду да. Ооба. Анан бул чыгармадан сырткары өзүңүздүн көңүлүңүзгө чаккан кайсы чыгарма? Прям ушул чыгарманы сиз кайталап ырдагандан тажабаган. Негизи эле баары эле эми мен жазган ырлардын баары мындай өзүнүн тарыхы бар. Баары эле мага жагат, мындай бир ырды мындай тандап айта албайм. Принцессанын мисалы жарым саатта эле жазылган ыр. Чынын айтсам, мен жарым сааттык бир канча жылдык мен деле тарыхы бар. ойлогон эмесмин, башында мындай тарап кетет, анан мындай хит жаратам деп андай план деле болгон жок. Кана көрөйүнчү деп эле жазгам да. Жарым сааттын ичинде эле жазылган оон, бирок азыркы учурда эле уланып кетип атат да. Азыркы учурда канча деген хит парадтарда Улук Манапо деген биздин аябай мыкты рэперибиз бар. Ошо менен чогуу биргеликте дуэт кылып жаздырганбыз, жаңыртып. Ал болсо Казакстанга чейин, Өзбекстанга чейин тарап кеткен ыр экен. Жакында эле Казакстанга барып келдик концерт менен. Улук Манапонун концерти болгон, анан ошол жерде принцессаны ырдасак, эми баягы эле жаш кыздар ошо принцессаны ырда, жаңы муундар ырдап атат азыр уже. Анткени принцесса ар бир муундун өзүнүн принцессасы бар го дейм. Балким ошол себептен бул бөлүктүү хит болуп калса керек. Ал эми Улук Манапо менен биргеликте ырдайбыз деген сунуш ким тараптан болду? Менин концерттин директорум бар, жакын досум, менин иним Бектурхан деген жигит. Ал Улук Манапо менен жакын мамиледе, анан экөө бир жерде отуруп ушу принцессаны жаңыртпайлыбы деген ой келди да. Анан мен колдоп бердим. Мейли көрөлү, бирок мен принцессаны канча жылдан бери ырдап келатам. Көрөлү балдар.
жаздырып көрөлү дедим. Мындай план деле болгон жок, мындай өтө хит болуп кетет деп. Эми баары эле билет да. Ким билбейт экен деп ойлогон эмесмин. Көрсө азыркы өспүрүмдөр, биздин молодежь жакшы эле кабыл алышты да, TikTok'то аябай жарып кетти. Сонун мындай ийгиликтүү мүнөттөр көп боло берсин. Рахмат. Принцесса дагы да болсо кылымдарга жаңыра берсин. Азыр болсо сиздин бир чыгармаңыз керек болот бизге. Бизде оюнубуз бар, ырга жараша эле. Сиз бир чыгарманы аткарып жатып, математикалык тапшырмаларды дароо аткарып кетишиңиз керек болот. Негизи эле мектепте кандай окугансыз? Математикадан 4 болчу. Жакшы эле экен да анда. Мен жумушай берчү да. Бул концертке катышып бер, биякта ырдап бер деп анан кое берчү да. 5 кое берчү. Ырдагангабы? Ооба. Бирок Аз көрөлү? Көрөлү, байкайлы. Бирок өтө деле кыйын эмес. Кыйын эмеспи? Сизге жеңил болсо керек. Жок. Физикалык көнүгүүлөрдү кылбайсыз, болгону математикалык эле көнүгүүлөр болсун, Мейли. Кайсы чыгарманы аткарасыз? Принцессаны аткарабы? Принцесса, макул. Анда бизди көрүп жаткан принцессалар, келиңиздер жакын. Сиздер үчүн мыкты чыгарма Азат Райымбердиевдин аткарысында. Сиз ырдай бересиз. Мен сизге көргөзүп турам. Анан дароо эсептеп туруп айта калышыңыз керек. Түшүндүм. Эми түшүнүктүү болду окшойт, Ооба. Кеттик анда. Тону в этих прелестных глазах, без следа, в объятиях твоих нежных. Айтыш керек да, Ооба. 5. 10. Ойлонуп көрүңүз да. Быть всегда, вкус твоих губ. Тепло, жоон билсеңиздер, айтып коюк, канча экен. Макул, сизге жардам берейин, 5ти. 5. Токтогоңуз уланта берсеңиз болот. Согреют меня, как увижу тебя. Ты ведь для меня 8 одна. Жок. Көбөйтүн эске салабыз. Напомню летний город ночной. 35 Жети жерде жети, таблица умножений. Ушу билгем да кыйнаганыңды. Өтө деле кыйналбайт экен деп ойлогом. Без лета, в объятиях твоих нежных хочу. Эмкисин көрөлү, Макул, кийинкисин. Всегда вкус твоих губ, тепло твоих рук согреют меня, как увижу тебя. Ты ведь для меня одна. Биягы 5 болсо керек, 21, 11. Нежная принцесса моя, знаешь, не жок. Макул, кийинкисин. Бир мындай кылсаңыз болот, сизге жеңил болуш үчүн биринчи көбөйтөсүз, андан кийин кийинкисин аткарсаңыз болот. Кийинкиси анда. Нежная принцесса моя, 10. знаешь, нет мне жизни без тебя. Так хочу обнять я тебя, милая моя. Что бы ни случилось, ты знай, где бы ни был я, всегда с тобой. Сердце сохраню. Чыгармачыл адамдар негизи мындай математикадан аябай алыс болушат. Ушул жерден токтотоюн деп атсаңыз. Аябай чыгармачыл адам экен мен. Анда өтө чыгармачыл инсан катары анда сизге башка тапшырма болсунчу. Анда физикалык аткарат окшойбуз анда. Ушундай кылат окшойбуз, э? Ал жеңилирекпи? Жеңилирээк болот го дейм. Анда келиңиз мындай кылабыз. Азыр ушул жерде ырдап атып, отуруп туруп, чыгарманы темпин бузбай аткарабыз. Жел эле отуруп туруп, э? Ооба. Бияктан эле да. Ооба. Ардактуу көрөрмандар, келиңиздер. Жакшы эле физикалык кыймылдарды кылбай эле коелу деп ойлогонбуз, бирок ушул жерге турсак болот, э? Анда камераны көздөй, ардактуу көрөрмандар, келиңиздер, биз математикадан чыгармачылык болсо ал эми физикалыктардан. Азыр темпти туура тандаш керек да. Башка чыгарма тандайлы анда, э? Ооба. Келиңиз, кайсы чыгарма? Так, кайсы чыгарманы? Баягы эле «Ну-ка все вместе» де биринчи турда ырдаган Уитни Хьюстонду ырдап көрөлү. Келиңиз анда. Мен мындай ырдап көрүлөм. Бирок элестетип атам. Жеңилирээк тандайт го деп, э? Мындай отуруш керек, э? Ооба. Көрөлү. Аха. Share my life, take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you.
Well, don't make me close from a door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms every day. I must imagine you there. Don't walk away from me, no. I have nothing, nothing, nothing. If I don't have you. Браво! Сізде Ушурдum мындай ырдап келдик. бардық нәрсе бірінші жол. Жақсы эле, чарчап кеткен жоқсыз Жок, ғой? жок, нормально. Егор анда кейін физикалық тренинг кылып атканда аткарып койсоңуз болот. Математика сабак жөнүндө сөз болуп кетти. Кайсы сабак жакчу эле сизге? Мага көбүнчө гуманитардык сабактар жакчы. Литература, Аха. кыргыз тили, адабият, химия. Химияны жакшы көргөн адамды мен биринчи көрүп атам. Мындай сынактарга катышып, олимпиада дегендерчи болгонбу? Эме, информатика. 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 Бирок информатика болсо, Ал деле математика, бирок компьютерге жакыныраак болчумун да. Эң башында мындай тандап аткан болчумун. Кайсы жаатка кетем, же информатика жагына, же чыгармачылык, же музыкабы деп. Аха. Ошол. Демек, эгерде сиз музыкант ырчы болбогонуңузда, Мен программист болмогом. программист болмоксуз, бирок сизге жарашмак. Азыр мисалы үчүн ырдагандан сырткардагы эмнелер менен элексиз? Азыркы учурда мен айтып кетпедимби, аябай чыгармачыл адаммын деп. Азыркы учурда жаңы альбомду жазып атабыз. Жаңы жылдан кийин жанакы иш-чаралар, той топур, выступлениялар баары бүттү. Аман эсен, Кудайым буйрса, азыр бир аз тынчыды. Убакыт бар кезде азыр ошо колдонуп алайын деп, азыр жаңы ырларды жаратып атабыз. Анткени азыр аудитория аябай мындай көп болду да, Россиядан дагы элдер күтүп атат. Жалпы эле СНГден. Анан азыр аябай мындай сапаттуу, жакшы ырларды жаратыш керек. Анан жакында эле баса белгилеп кетейин, биздин карындашыбыз Бегимай Турузбекова, царица деген жакшы бир долбоорго катышып кетти, экинчи орун алды. Анан мен Инстаграмга жарыялагам, балким ушу Бегимайды ну-ка все вместеге жөнөтсөкпү десем, аябай жарылып кетти Инстаграм. Балким 7-чи сезондо буйрса жайында тартылат да. Балким ошол жака биздин карындашыбызды ошол жака бир сунуштасамбы деген ой бар да, пландар. Сонун. Биз болсо Калыстар тобунда биз колдоп беребиз. Аябай таланттуу. Ошол жерден да бир жакшы жыйынтык болот го деп ишенич бар. Сонун. Катышчылар үчүн дагы бул чоң сыймык, чоң колдоо болуш керек. Эгерде Азат мырза, Бек мырза, жердештер ошол Калыстар тобунда болсо, тим эле эч нерседен коркпой. Ооба, ал деле бир колдоо да. Анан жогоруда айтып калдыңыз, бир нече жол чыгармачылык инсан. Мага кызык болот да, чыгармачылык инсан жашоодо кандай ата, анан кандай жолдош болду экен деп. Мындай стереотип көбүнчө стереотип болот го, чыгармачыл адамдар мындай кандайча айтсам, несерьезный болушат дейт го. Бирок серьезный элесиз го дейм. Мен аябай эле серьезный. Эртең менен турам, зарядка жасайм. Баягы эле бул любой иште эле да, жумушка барганда эле, мисалы студияга келгенде, бүгүн эмне кылам, бүгүн текстин жазыш керек, биякта аранжировкасын такташ керек деп. Азыркы учурда чыгармачылык мындай кээ бир жерде бизнеске аралашып кетет. Анткени өзүңдө Инстаграмда, мисалы, соц тармактарда кандай алып жүрөсүң, ошо аябай сынашат да, аудиторияда көрөт да. Андагы бир маркетолог болуп кетесиң бир кезде композитор болуп кетесиң, бир кезде бизнесмен болуп кетесиң. Анткени мен концерттин директорум бар, ал жагына ал өзү алат. Мен болсо бир гана чыгармачылык менен алектим. Үй бүлөчү, үй бүлө. Үй бүлө, мисалы, кызык болгон ошо үйдөгү Азат мырза. Мисалы, кээ бир күндөр бар, такыр эле жолобойм жумушка. Жалаң эле үй бүлөм менен. Эч мындай айырмасы деле жок. Мисалы үчүн жубайыңызга жардам берип, үйдөгү иштерди аткарып коесузбу, тамак жасай аласызбы? Ооба, албетте. Жетишпей атса, мисалы, эч бир мындай жаман жери жок. Учурда
Эки баланы атасыз, ооба, эки кызым бар. Эки кызыңыз. Ооба. Эки принцессам бар. Ошончоңорыңыз. Улусу 10 жашта, кичүүсү 5 жашта. Сизге окшошпу? Ооба, албетте, аябай чыгармачыл. Анан улусу азыр бийге барат. Аябай жакшы тияктан утуп келет, бияктан утуп келет. Эми генетика деген ушундай нерсе экен да. Атасына тарткан болсо керек. Сонун келечекте ырчы болом десиз, сиз албетте колдойсуз да. Сүйлөшөт окшойм. Анткени айымга шоу бизнеске билбейм. Кайсы жерде кандай, эми балким мен контролдоп турсам, балким может быть колдоп коем. Бирок негизи мындай кыйын эле, айымга кыйын эле. Себеп? Чоң. Көп го азыр. Эми кандайча айтсам, ал аябай мындай сыноо да. Сыноо деген ал популярдуу болсоң аябай сыноо. Эми мындай жаш адам өзү мындай алып кете албайт. Ал деген мындай кандай десем, мындай бышыш керек да, ага жетиш керек. Айымга ал мындай эркектер го мындай, аларга жеңилирээк деп сезиле берет мага. Айымдарга бир аз татаалыраак. Бирок сиз жанында болсоңуз, багыт берсеңиз, колдосоңуз, менимче эмне болбостур, э? Жубайыңызчы кайсы тармакта? Шоу бизнестен алыспы? Ал сыр бойдон кала берсин, анткени бул жеке мен өзүм жашоом, анча жарыялабайм. Ооба, бирок мен аша деле чаап кеткен жокмун, болгону мындай эң негизгилерин эле сурагым келип атат да. Жок, негизи шоу бизнестен алыспы, алыс эмеспи? Шоу бизнестен алыс. Таптакыр эле. Ооба, таптакыр эле. Сиз аны Инстаграм эч жака жарыялай айтпаганыңыздын себеби дагы бул Анын өзүнүн сыры бар да. Ал сырды качан сиз 90го чыкканда угат окшойбуз да, э? Билбейм, көрөбүз. Анда бирок өзү каршы эмеспи, сиз айтпайсыз мен жөнүндө деген? Жок, каршы эмес. Баары жакшы эле. Ооба. Жубайыңызга арнаган ырыңыз барбы? Жок. Келечекте болобу? Көрөбүз. Убакыт көрсөтөт. Бардык нерсени көрөбүз эле деп кутулуп кетет экенсиз. Макул, андан аркысын сурап эле коеюн. Кудай буюрса, Азат мырза 90го чыгып интервью берип атканда, балким ошондо угуп каларбыз, э? Себеби эмне себептен сыр болгон экен. Азырынча бизде табышмак боюнча кала берсин. Негизи таптакыр эч жерде айткан эмессиз. Жок. Бир аз эле айтып койбойсузбу? Аябай кызык болот да, Өлө кызык болду да. Эфирден тышкары айтпайм сага, жеке сага эле айтайын. Мен эртең айтып коеюн эфирге эле. Биз анда жогоруда айтып калдыңыз, декабрь айы аябай көп иштер болду деп, анан 2024-тү кандай жыйынтыктадыңыз? Соңку декабрь айы эмес, жалпысына жыл кандай болду? Жыл өзү аябай жемиштүү, аябай жакшы жыл болду. Чыгармачылык жагынан дагы, анан Москвага мисалы көп учурлар болду, катталып, Москвага барып, съемкаларга катышып, андан тышкары Москвада да Казаньга барып келдик. Мисалы ушул «Ну-ка все вместе»ден кийин Россия жалпы эле таанып калды да. Аналар чакырып башташты. Казаньга барып келип, концерт коюп келдик. Москвада концерт болгон, кинофестиваль СНГде, Евразия деп коет. Кинофестиваль Евразия, ошонун жабышына биз Кыргызстанды от Кыргызстана, да, приехали, получается. Ошон жапканга бизди аябай жакшы кабыл алышты, Москвага барып келдик. Ошол. Анан көп эле жанакы «Ну-ка все вместе» баягы теледолбоорго съемкаларына катыштык Мосфильмде. «Ну-ка все вместе»ден сырткары дагы «Голоско», «Новая волна» дегеле жалпысынан ушул күнгө чейин сиз катышкан канча кароо сынак болду? Биз билебиз, көптөгөн сынактар болгон, лауреат болгонсуз, финалист. Бул жолу мен 7-8 болсо керек. Эки жолу «Новая волна» болгон, эки жолу «Голос». Алты экен. И «Ну-ка все вместе» алтынчы. Буну менен да чектелбейсиз? Кудайым буюрса алдыда и баары. Балким азыр чет элге да барып келебизби деп ушундай бир пландар бар. Балким Кытайда мисалы I'm Singer жанакы Димаш катышпады беле? Ооба. Ошол жактан сунуш түшүп атат. Балким ошол жакка барып калабыз деген пландар бар. Кудайым буюрса. Буюрсун деп тилеп туралы. Алдын ала айтпай эле коеюн, эми көрөбүз. Кандай болот экен. Эң сонун тилек кылып турсак дары ошол жерден жагымдуу музыкалык тыныгууга дагы чыккан турабыз. Менин тилегим Чыңгыз Турдубеков ырдасын. Андан соң Азат мырза мага айтып берет, анан мен сиздерге айтып берем. Күтүрүңүз.
Көріп жатқаныңыз бұл Музлай программасы. Егерде жаңа ғана қосылсаңыз, қош келдіңіз. Бүгін бізде Азат Райымбердиев болған шығармашылықтағы соңғы жаңалықтарды мықты минуттармен бөлісуде. Қазір бізден сізге дайындалған блиц сұрауларымыз бар. Жеңіл еле, қойыңыз. Математика жоқ. Даярдан оқып. Анда болғаны бат-баттан жауап берішіңіз керек. Даяр болсаңыз баштадық. Bir ырды өмір бойы уғыш керек болса, қайсы ырды таңдай тілеңіз? Аябай жакшы суроо экен. Ойлонуп көрөлүкмүн. Кайсы ыр болсо керек бул? 1, 2, 3, 4, 5. Рыспай Абдыкадыров, издейм сени. Вау. Музыкасы жашоо кандай болмок? Музыкасызбы? Ага. Жакшы эле болмок. Балким башка жаатта, балким эстемепмин. Жакшы эле болмок, өзгөрүштүү эле мындай. Балалығыңызда кумириңиз ким жана кандай кыялыңыз болгон? Башында мен аябай диджей болгум келчү. ATB деген бир немецкий диджей бар болчу, ошонун аябай фанаты болчумун. Эгерде убакыт унасы боло турган болсо, кайсы доорго бармаксыз жана эмнеге? Машина времени десек. 17-18 кылымга бармакмын да. Эмнеге? Билбейм, биздин ата-бабаларыбызды көрмөкмүн, кыргыздар кандай, кайсы жерден келди, эмне болду эле, кандай окуялар болду эле деп. Кыргыз тоолору же чоң шаарлар? Кыргыз тоолору. Сахнага чыгаардын алдында биринчи оюңуз кандай болот? Баары жакшы болот деген ойдо чыгам. Сиз үчүн эң романтикалуу жер кайсыл жакта? Париж болсо керек. Эң чоң коркунучуңуз? Коркунучтуу эле жок. Эч нерден коркпойбуз дейсиз. Биринчи сүйүүңүзгө арналган ырыңыз кайсыл? Для тебя деген ыр бар болчу. Кайрадан угуп көрсөңүздөр болот. Эч качан кайра кайталабайм деген ишиңиз барбы? Бирок кайталай бересиз. Ооба. Айтпай эле коеюн, Макул, сур боюнча калсын дейсиңиз. Эгерде сиз тууралуу кино тартыла турган болсо, башкы ролду кайсы актер аткармактагы саундтреги кандай болмок? Башкы ролду Брэд Питт аткармак. Вау, саундтрегичи? Жок, мен салыштырмалайт эме барго, эсиңизде болсо керек, окшоштура берет да мени. Ким эле атын унутуп атам. Эстеңиз. Леонардо Ди Каприо болорсун анда. Макул, жарайт. А саундтрек кайсы чыгарма болот эле? Леонардо Ди Каприо Титаник болсо керек. Мелодрамалуу чыгарма болмок экен, кино. Чыныгы бакыт сиз үчүн? Чыныгы бакыт бул сенин үй бүлөңдүн аманчылыгы, токчулугу. Үйдөгү тынчтыкпы же достор менен көңүл ачуубу? Үйдөгү тынчтык. Бир күнгө супер каарман болуу мүмкүнчүлүгү берилсе, кандай күчтүү тандамаксыз? Кандай күчтүү тандамакмын? Баяк эле эмени айтып атпадыңар беле? Убакыт машинеси. Ошо? Демек, убакытта артка кайтаруу мүмкүнчүлүгү тандамак экенсиздер. Сизге күч, кубат берген сөз же болбосо кеңеш? Бул ата-энемдин сөзү. Сиздин жашооңуздагы эң чоң баш айландырган сүйүү? Сүйүүңүздүн атын сураган жокмун, сүйүүдө эле сурап атам. Алгачкы кез жанакы мектептеги биринчи сүйүүм болсо керек. Мектептеги сүйүү эле баш айландырган. Эң чоңбу? Эң чоң болсо керек, эми эң мындай таза, эң алгачкы. Андан кийинкиси? Андан кийинкиси деле эми ар бирөө айырмаланышат да. Эң алгачкысы боло берсин. Анда алгачкыңызды айтып кое бериңиз, мектепте болсо азыр унутуп деле калса керек, же унутпайбы? Билбейм, балким унутуп калган болсо керек. Эсиңизде барбы сиздин? Ооба. Аты ким эле, кайсы мектепте эле? 72 мектепте. Аты? Аты Ажара деген кыз болчу. Ажара, бизди көрүп атсаңыз, сизге сык салам айтабыз. Анан мен сурагым келет, сиз жогоруда айтып калдыңыз, убакыттын унасы болсо мен 17 кылымдарга бармакмын ата бабалар деп, анан ошондон улам мындай суроо жаралды. Сиз кайсы уруудансыз? Анан эмне себептен сиз 17 кылымга баргыңыз келет эле?
Мен уруум Саруу. Мгм. Анан мен тайнем тараптан биздин чоң таятабыз бул Жайыл Батыр болчу. Анан мага аябай кызык боло берчү. Эми ар кандай окуяларды айтып берет да бизге. Кичинекей кезибизден эле айтып берчү. Анан азыркы убакытта ошо кандай болду эле, кандай сыноолор болду эле, жалпы эле кыргыздардын кандай Түптөлүшү, улут болушу кандай болгону ошо демек аябай кызык тарыхка болот. жакын экенсиз. Ооба, абдан жакын. Анан дагы бир суроо болсун. Өмүр бою ырдала турган чыгарманы сиз издейм сени дедиңиз. Ошол чыгарманы сиздин үнүңүз менен уксак болобу азыр? Ооба, аракет кылып көрөлү. Келиңиз анда. İzdeyim seni arasından elleridin en bir koz gülzarından cerleridin men alamga izde tügü jarasam men alamga men alamga daim seni izдөчүн келгенмин. Браво! Эгерде сиз бул ырды өмүр бою угууга даяр болсоңуз, сиздин үндү биз өмүр бою угууга даярбыз. Чоң рахмат айталы. Убакыт соңуна чыккан экен, сиз экөөбүз жаңы гана бир 5 мүнөттү сүйлөшкөндөй эле сезилди, бирок 1 саат өтүп кетти. Келиңиз анда. Сизге эркен микрофон. Биринчиден жалпы биздин теле көрүүчүлөрүбүзгө жаңы жылыңыздар менен биздин Кыргызстаныбызда жакшылыктар гана боло берсин, ийгиликтер боло берсин. Чыгармачылык чөйрөдө биздин жашкы муун ушундай бир жакшы кадамдарды таштап, жакшы жыйынтык алып келип, жакшы жеңиш алып келсин. Биздин спортчуларга да ийгилик. Барыңыздарга аманчылык, токчулук бар болуңуздар. Келсин. Анда колчолордун коштоосунда мен сизди сахнанын төрүнө узатамын. Жогоруда айтылган ар бир каалоо тилегиңиз кабыл болсун. Ал эми биз сиздин ар бир кылган ийгилигиңиз үчүн кубанууга даярбыз. Микрофонуңузду алып алсаңыз болот бул жактан. Ооба. Анан Кыргызстандын сыймыгы болуп аткан Азат Райымбердиев үчүн көрүп жаткан миллиондогон көрөрмандар ыраазычылыгын билдирип, жан өрөп колдогонго даяр. Анда келиңиздер, мыкты чыгарма биздин рекордсменден жаңырсын.
Азат Райымбердиев сізге чоң рахмат, өзгөчө эмоциялар, өзгөчө чыгарма жана өзгөчө маек үчүн кызмат болгон мен Айзада Кончбек кызы жалпыңыздарга мыкты кеч каалайм.